Ийгиликке жетүүнүн бир гана жолу бар, ал албетте талыкпаган эмгек. Ушул сөздү ураан тутуп, көпчүлүккө өзүнүн жемиштүү ийгилиги менен үлгү боло алган инсандардын катарында кыргыз эл акыны, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы, 3 уул бир кыздын атасы Эгемберди Эрматов багындырып келе жаткан ийгилигинин сыры тууралуу кеп салып берди. Бул күндөр өтүп кетет дедиң эле, негедир өтпөй жатат. Көкөктөп көкүрөктөн чыккан аваз жалп этип өчпөй жатат. Өзөккө түшүп кеткен өрттү кантип бүгүн мен унутамын. Канткенде кан тамырда чуркап жүргөн кайгымды курутамын. Жоголот кантип могу эс тутумдан нес кылып кеткен курак. Кызгалда өскөн тала кызыл деңиз, кучакта жийди бурак. Биз агайды белгилүү акын катары тааныйбыз. Айрыкча анын калеминен жаралган сүйүү темасындагы ырларын окуганда башкача сезимдерге кабыласың. Жада калса кыргыз музыкасынын гении аталган Рыспай Абдыкадыров Эгемберди Эрматов махабат ырларынын академиги деп койчу экен. Мен эми бул ырдын аркасынан түшкөнүмө өтө эрте түштүм. Мектептен менин үйүм бир 5-6 километр алыста болчу. Күн сайын ошол мектепке жөө барып, жөө келип, ошол ээн көчөдө бара жатып, ошол табият менен бир журулушуп кеткен дүйнөдө жашадым да, жашаман. Биринчи ырым 6-классымда окуп жатканда райондук гезитке чыкты. Ошол эле жылы Республикалык Кыргызстан пионер деген гезитке чыкты. Жаш кезимде мен ырлар кантип келип жатканын билбей калат элем. Келип жаткан ыр саптарын жазышка жетишпей калган учурларым болчу. Төгүлүп, ташып, буркан шаркан түшүп келгенде саптарды кармай албай калган учурлар болот. Каарманым акындык өнөр үчүн жеке турмушумда эч нерседен баш тарткан эмесмин. Адамга кандай жашоо берилсе, ошонун баарын жашап келе жатам. Адабиятка аралашып, ырдын жардамы менен адам деген эмне экенин сездим дейт. Москвада бүткүл дүйнөлүк Максим Горький алдындагы адабият институтунда окуп бүтүрдүм. Мен ошол жерге барып окууга келгенимде ал институтка бир жылда бар болгону 25 гана бала кабыл алынат. Бүткүл дүйнөлүк институт. Ошонун тең жарымы Советтер Союзунан болчу, тең жарымы чет өлкөлөрдөн болчу. Ошолордун арасында мен эң алсыз, эң билимсиз адам экенимди туйдум. Анан ойлодум, мен буларга кандай болсо да жетишим керек. Мен күнү-түнү китеп окууга өттүм. 3-курска курска барганымда мен ошол менин мыкты билген, мыкты окуган балдарды кууп жеттим. 3-курска курска барганымда мен жогорулатылган стипендия ала баштадым. Баягы мен менен мыкты кыйынсып жүргөн студенттер менден калып кетти. Көрсө бардык нерсеге билим менен жетсе болот экен. Стипендия алган маалымда атайын шаарды кыдырып жүрүп, ошолордун китептерин, адабияттарды сатып алчумун. Студент кезде мен ай сайын 1-2 посылка жиберет элем айылга. Анан туугандарым барып посылка алып, ой Эгемберди бизге Москвадан посылка сал деп көтөрүп келсе, ичинде жок дегенде бир 200 грамм кофе салып койбойт экен. Чоң китептерди салып жүрмөн. Мына ошол китептер агайга азыркы күнгө чейин жардам берип келет. Себеби ушак сөздөрдөн чарчаганда улуу инсандардын китептерин окуп, дүйнөнүн генийлери менен баарлашкандай болуп калат. Себеби ошол батыштын улуу акындарынан мен адабияттын бир жөнөкөй адам сезбей турган бир сыйкырдуу сырларын үйрөндүм. Алыска барбайын, Петрарка деген улуу акын бар. Мен Петрарканы окуп жатып, бул сүйүү деген эмне экендигин, сүйүү темасын кантип иштеш керек экендигин, ошол бүтүндөй өмүрүн сүйүү ырларына арнап койгон акын. Мен өзүмдү акын катары эле сезбейм. Адабиятта кандай жанр болсо баарында иштеп көрдүм деген каарманымдын эмгегинен жаралган эл сүйүү уккан обондуу ырлары да бар. 30-40 жакын ырларым обон жаралды. Алардын көпчүлүк обондорун композитор Аскар Карабаев жазган. Мен Кыргыздын дагы бир улуу гении Жумамдин Шералиев менен бирге иштешкем. Ал жана Асылбек Өзбеков ырдап жүргөн
Gülдөй жан деген ыр, onun ең елге кеңірек танылғаны жана Дастаркон деген ырлары бар. Dasturxonda gelin çayın gülüküm olsun, Bağlardan kalmadı muras gelin candan olsun. Негізіден бір 20-дан ашық кітебім шықты. Мұның арасынан 2011 жылы 60 жылдық Мареңдікіме қарата 7 томдық кітебім шығардым. Bir кітебімнің аты «Махаббат» деп аталады. Көрсеңер керек, оқысаңар керек. Ошонда «Махаббат саптары» деген темам бар. Бұл тема мен үшін өте қиық тема да. Бүгінгі күнде да ошол ырларымды кейде сағынып оқып қоямын. Анан кейде таң қалам, қайтып жазып екен ошол ырларды деп. Себебі бұл ырлар жарыққа шыққанда Раматалы Кыргызбай Абдыкадыр оқып алып, абдан сыймықтанып, мен ошол ырларымды оқып алып, ушул менен жашап жатам. Оқып алып туруп ыйлаймын. Анан тазаланып калам. Анан ошого мен обон жаздым деп Раматалы эң акыркы обонун «Махаббат балладасы» деп мына ушу менин ырларыма обон чыгарган 20 мүнөттүк. Мен чыгармачылыгым жөнүндө Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Эралиев, Брамис Рыскулов, Сүйөркүл Тургунбаев, эл акындары Омар Султанов жакшы бааларын беришкен. Улуу драматургу Токтогул Абдыманов атындагы Адабай сыйлыктын алганмын. Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген Ишпер деген наам алгам. Андан сырткары Кыргыз эл акыны деген наамдарды алдым. Эгемберди агай көздөгөн максатыма жетмейинче анын артынан сая түшүп, түбүнө жетем, болбосо жаным жай албайт дейт. Мына ушундай мүнөз менен эл адамы катары жогорку кеңеште депутаттык мандатты да алып жүргөн. Жашымда бир топко жетип калганда саясатка аралаштым. 60ка кирип калганда депутат болдум. Депутат болуп келгенде мен ушу башыдан ойлочумун, ушу элге ак кызмат кылып берсем деп. Өзүңөр билесиңер, коомчулукта жакшы билет. Депутат болуп жүргөндө жалаң мен адабияттан, маданияттан элдин көйгөйүн көтөргөн, ошого жардам берген депутат болуп, чындыкты кашкайта айтып турган депутат болдум. Ал эми 30 жылдан ашуун 40 жылга жакын адабият деп жашап келе жаткан Эгемберди Эрматов 1 жылдан бери Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп иштеп келет. Мамлекеттик кызматкердин ролундагы акындын бизге окуп берген ыры мансапты да көрдүм, бирок башкалардай таттуулугун билбедим деген саптар менен коштолду. Мансапты да көрдүм мага буйруган, башкалардай таттуулугун билбедим. Көзін артып қарап тұрдық қийлада, қызығына башым байлап кірбедім. Табиятын сездім анын жақындан, чийлешкен татаалдығын түшүндүм. Көйгөйү көп башымдағы чачымдан, шектенүү көп нені чечип бүтүрдүм. Бирде сени көкөлөтсө асманга, бирде камайт туюк жарга караңгы, убакыт жок ийен эркин басканга, түркүн тагдыр түп көтөрөт санааңды. Эгемберди Эрматов менен маектешип олтуруп, ал көздөгөн максатына жете алган, энергияга бай, ийгиликти кайырмакка иле билген инсан экенине ынандым. Сөз соңунда агайдан дагы далай чыгармаларды күтөбүз демекчибиз.